Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 34 темага келдик. Ата-эне тарбиячы болууга даярдануу. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ата-эне болуу бул демек тарбиячы болуу дегенди билдирет. Ошол үчүн жоопкерчиликтүү үй бүлөдө ата-эне болууга бала төрөлгөнгө чейин даярдыкты баштагандай эле балдарды тарбиялоого дагы алдын ала даярдануу зарыл. Ал үчүн алгач балдардын келечеги тарбиясы үчүн эң биринчи кезекте жоопкерчиликти терең сезүү зарыл. Экинчиден, ошол эле жоопкерчиликти сезип, бала тарбиясы жөнүндө китеп, журнал жана башка тиешелүү бир адабияттарды окуп, же болбосо педагог, дарыгерлерден, тажрыйбалуу ата-энелерден кеп кеңеш, консультация алуу. Үчүнчүдөн, балдарды туура тамактандырып, гигиенаны сактап, дени сак болуп өсүүсү жөнүндө кам көрүү өзү да ошол эң негизги тарбия болуп саналат. Аны туура тамактандыруу, дене боюн чыңдоо жана башкаларды жасай билүү керек. Төртүнчүдөн, урматтуу ата-энелер, көңүл буруңуздар, балдар төрөлгөндөн баштап эле алардын физиологиялык, психологиялык өсүү закон ченемдүүлүктөрүн билип, үйрөнүп, аларды тарбияда пайдалануу керек. Мисалы, мектепке чейинки жаш, кенже мектеп жашы, өспүрүм кез, жигит жактагы жана башка тарбиялоо ыкма методдору ар түрдүү өзгөчө болот. Буларды атайын адабияттардан окуп чыгып, үйрөнүү зарыл. Ушул жерден дагы кошумчалап кетейин. Агайдын ата-энелер сиздер үчүн деген китебинде балдар төрөлгөндөн баштап аны 18 жашка чейинки жаш курагынын өзгөчөлүктөрүнө карата кантип тарбиялаш керек? Ушул темадагы суроолордун баардыгына эң сонун жоопторду ала аласыздар. Жогоруда айтылган балдар тарбиясы жөнүндө бир топ илимий популярдуу китептер жазылган. Ошолорду издеп таап жана аларга көңүл бөлүп, үйрөнүп, тарбияда аларды пайдаланууга агай дагы сиздерди сунуш кылып чакырат. Албетте, сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Ата-бабаларыбыз китеп окубай эле тарбиялаган дешиңиздер мүмкүн. Бирок эң биринчиден ал заман башка болгон. Азыр информациялык коом, тездетилген заман. Сиз окуп, үйрөнүп тарбиялабасаңыз, балаңыз эртең коомдо өз жолун, өз ордун таба албай кыйналып калышы ыктымал. Экинчиден, ошол ата-бабаларыбыз деле китеп окубаса да, элдик педагогикадан, макал лакаптардан, дастандардан пайдаланып, балдарды эң сонун тарбиялап келишкен. Үчүнчүдөн, көңүл буруңуздар, бала тарбиясына даярдыктын эң маанилүүсү бул ата-эне өзүн өзү тарбиялап, үй бүлөдө жүрүш турушу, мамилеси, үй ичиндеги тартип, тазалык, балага жагымдуу жана өнүгүүсүнө жардам бере ала турган кылып даярдоо зарыл. Ата-эненин өзүн өзү тарбиялоосунда кулук мүнөзү, пейили, өз ара ымала маданиятына жакшы жолго салуусу өтө маанилүү. Көңүл буруңуздар, биздин ошол YouTube каналыбызда ымала маданияты жөнүндө дагы эң сонун сабак бар, аны дагы көрүп алсаңыздар болот. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, агай дайыма айтып жүргөн сөзү бар. Сөз чакырат, үлгү ээрчитет демекчи, балдар эң биринчи алгач тарбияны ата-эненин жүрүш турушу, пейили, кулук мүнөзү, мамилеси, ишинен алат. Демек, төмөндө сиздерге дагы кошумча бала тарбиясы үчүн зарыл болгон кээ бир китептерди дагы сунуштап кетебиз. Биринчи, Гапыр Мадаминовдун «Ата-энелер сиздер үчүн» китеби. Мында дагы сиздер бала тарбиясындагы эң сонун темаларга күбө болосуздар. Андан тышкары, Чырпыктан Чынарга, Менин гениалдуу балам. Мына ушул китептерди, мындан дагы YouTube каналдардан, психологдордун дагы кеңештерин көрсөңүздөр болот. Деги эле бала тарбиясына тиешелүү китептерди, журналдарды, газеталар менен таанышып туруңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.